75 жылда жеткенбиз, ушул өмүрдө ийгиликке жетиш үчүн кандай аракеттесиз? Бүгүн бир бала төрөлөт. Бир бала төрөлдү, ала ата-энеси багып чоңойтуштун аракетин баштайт. Арамдан адалдан ырызкы алып келет. Садикке берет. Садикте 2 жыл сүдүрөлөт. Андан кийин мектептин босогосун аттайт 7-6 жашта. Мектепке барышты баштайт, каттайт, кичине башына жакшы окушту баштайт, окуганды жазгандан кийин билди, эки жакты билди. Мектепте кайсы класс каякта, кайсы кандай мугалим кандай, кайсы мугалим үстүнөн күлсө болот, күлсө болбойт, же кайсыл жерде эмне бар бардыгын билгенден кийин мектепте кадимкидей башталат. Түнкү вечерлерди уюштуруу, туулган күндөрдү уюштуруу, мектепте эсептеп көрсөк канча убакыт окушубуз өтө аз убакытты талап кылгандыгын дагы байкап билип калабыз. Ошентип мектепте 11 жыл өмүрү кетти. 11 жыл өмүр кетти. Кеткенден кийин караса достор шаарга кетип атат, окуу жайларга тапшырып атат. Бул да окуш керек. Ата-энеси уюн сатат, жылкысын сатат, айтор бир нерсе кылып эптеп колунан келген акча каражатын бөлөт. Паракорлук менен болсун, же акча берүү менен болсун, айтор кайсы бир жолдордон университетке келет. Шаарга сүдүрөлүп келгенден кийин окушту баштайт, 1 жыл окуду, шаарды билип калды, крематория самойтет башка кылат. Ошентип өмүр өтүштү баштады. Чоң жаш тепкичтерге чыгышты баштады бул. Албетте кичинекей учурда, кичинекей кезибизде мойнубузда жоопкерчилик жок болчу, бирок чоңойгон учурубузда жоопкерчилик чоңоет. Ал эми жыргалчылык азаят. Ошентип бул дагы университетти бүттү. Эл катары элдер үйлөнүштү баштады, окууну бүттү. Эми үйлөнүш керек. Өзү сүйүп калдым деди, любовь деди, дагы бир нерселерди айтты. Айтор ошентип үйлөндү. Мунун жашоосу экинчи этапка өттү. Үйлөнүп өзүнүн үй бүлөсү. Мурда бирөөнүн үй бүлөсүнүн ичиндеги бир кичинекей мүчө болчу. Эми бир өзүнүн мамлекети бар. Өзүнүн мамлекетинин адаларынан кыска нускадан багышты баштады. Илими жок, билими жок, эмгеги жок, же кандайдыр бир даражада түшүнүгү жок. Ошентип өмүрү өтүп кетти, бир өлдү, жерге көмүлдү. Эртең сурак башталат. Сурак башталган учурда хоп турган учурда эле же ал жака же бул жака бөлүнүшүбүз аннык. Кыяматтын барлыгы бул эң жакшы нерсе. Себеби ошол жерде адилеттүүлүктүн таразасы бар, ошол жерде бардык нерсе ачыкка чыгат. Эч ким жашыра албайт ал эмне кылгандыгын, не жегендигин, не тепкендигин. Ошондуктан дагы бирөөлөр төрөлөт, эл сыяктуу сүдүрөлбөйт. Мисалы үчүн карасак, акча табыш үчүн өмүрүбүздүн жарымынан көбүрөгү кетип калат. Садикке барабыз, мектепке барабыз, университетке барабыз, магистратура дейбиз, дагы бир нерселер айтор. Ошентип жүрүп бир канча өмүрүбүз өтүп кетет. Бирок ошол учурларда дагы, университетте окусак дагы, мектепте окусак дагы жакшылыкка, ийгиликке, акчага жеткендер өтө көп болот. Бирок жакшылыкты акча деп билүү дагы туура эмес негизи. Ийгилик дегенде өзү негизи эмнени түшүнөсүз сиз? Жакшылыкты байлыкка жетип, бир жакшыраак үйгө жетип, же унада башкаларга көрүнүп, сигналды басып өтүүнүбү? Эч ким минбеген машинаны миниптир деп элдердин сүйлөп калышын ийгилик деп ойлойсузбу? Эмнени ийгилик деп ойлойсуз? Албетте биз бул жашоодо четкенбиз. Мисалы 50-ге чыккан учуруңузда 10 жыл өмүрүм калды, эми токтолушум керек. Жаман нерселерди токтотушум керек. Эми тоба кылышым керек. Жай намаз үстүндө өмүрүмдү өткөрүшүм керек. Акча жоголтууну эми жыйнаштырышым керек деген маселелерди ойлонушуңуз керек. Себеби 10 жылга дагы эч ким гаранта бербейт. Бирок Кудай билет деген маселенин астында өтө көп маселелер бар. Буну түшүнүшүбүз анык жана аракет кылышыбыз керек. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, жашоо өтө кыска, жашоодо бир нерсеге жетиш керек, акчага жетиш керек, бийликке жетиш керек, башка сөздөрүн айтышы мүмкүн. Ооба, ошондой. Биз милдеттүү түрдө ала турган илимдерибиз, милдеттүү түрдө кыла турган иштерибиз бар бул жашоодо. Элестетсеңиз, сизден мурда өтүп кеткен окумуштуулардын бардыгы, сиз жетпеген акылга, сиз окуй албаган китепти окуп жаттап, керек болсо тафсирлерин жазып кеткен улуу аалымдар, олиялар болсун, Америкада окумуштуулар болсун. Бүгүн аалымдардан эле сүйлөй берет дейт да. Жок, Америкада окумуштуулар болсо дагы, француздар дагы болсо дагы, Лев Толстойдон баштап, орустардын жазуучуларынан баштап, Пушкинге чейин гана болсун, ким болбосун, ал акыйкатты билишкен. Ошондон көбү мусулманчылыкты кабыл кылышкан. Албетте, акылдуу адамдын акыркы тепкичи такыла турган, издеп барып туруп таба турган жери бул ислам дини. Бул анык маселе. Ошондой экен, биздин ислам динибиздеги сөзсүз түрдө кыла турган принциптерибиз бар. Биз Куранды жатташыбыз керек дегени, сөзсүз түрдө анык Куранды бардыгын жатташыбыз шарт дегени эмес. Дүйнөлүк чемпионаттарга чыгып биринчи орунду алышыбыз жакшы нерсе, бирок бардык адамдар, Кыргызстанда 6 миллион адам отурат, 6 миллион бардыгы жатташ шарт деген эмес.
сөзсүз түрдө жатташ керек деген эмес. Окусак, маанисине түшүнсөк, түшүнө билиш Куранды өзгөчө маселе. Кээ бирөөлөрдө угуп калабыз, ушул жерде ачылыш болуп тур, мындай жерде ачылыш болуп тур, ушул ачылышта Куранда бар экен дейбиз да. Ушул 7 кылым мурда, 7-чи кылымда пайгамбарга түшкөн нерсе Куранда, ушул нерсе ачылыш бар экен эле деп сыймыктанып коебуз ата энебиз менен. Өтүп кеткен пайгамбарыбыз менен, ата бабаларыбыз менен мактанып сыймыктанып коебуз. Бүгүн бирок биз кимбиз? Ата энебиз жакшы адам болуп, жакшы иштерди кылып өтүп кетиптир, бирок бүгүн сиз кимсиз? Бүгүн кыргыздардан сурасаң көбүнчө чоң ата молдо болуп тур, биринчи адам молдо болгон экен, анан дагы ушундай сөздөрдү айтат. Ушул алымдын баласы бүгүн сен кандайсың? Сен эмнеге жеттиң? Кээде дараттын ичинде канча фарзы бар билбей калышы дагы мүмкүн. Пайгамбар өткөн жылында билбей калышы мүмкүн. Айта турган маселе ушул чакта. Биздин өмүрүбүздүн план урматыбыз бар турган. Бирөөлөр бар, мектепти жаман окуса дагы ийгиликке жетет. Акчага, сиз ойлогон жакшылыкка жетиши мүмкүн. Руханий жактан дагы бай азыктарды алышы дагы мүмкүн. Бирок акыретке барган учурубузда милиция, врач, молдо, алым демекчимин. Ушул үчөөнүн кайсы бирин бейишке кириши бул Аллахтын өзүгө гана тиешелүү нерсе. Биз бүгүнтөн аннык ушул сөз түрдө деп туруп айта албайбыз бул жака кетет деп. Жеке мен дагы өзүмдө амалдарыма эч качан ишенбейм. Кудайым, мен сен үчүн намаз окудум десем, намазы тосоңго кирген кемпирлер дагы окуп атат. Аллахым, сен үчүн орозо кармадым десем, орозаны жаш балдар дагы кармап атат. Кудайым, сен үчүн мындай бийликте, падышалыкчылыкта президент болдум, Кыргызстанды башкардым дей турган болсо падышалар. Кечиресиздер го, тарыхта дүйнөнүн жарымын башкарган падышалар дагы өткөн, адилеттүү. Демек акыретте бар суралатырган суроо жоопторубуз өтө оор болот, машакаттуу болот. Бүгүн биз өлбөй элекпиз. Өлүп акыреттеги кабырдагы азаптарды көрө элекпиз. Ошондуктан сизге, бизге балким жомоктой түйлүшү мүмкүн кээ бирөөлөргө. Бирок бул анык нерселер, боло турган нерселер. Элестесеңиз, бир адам келди бул жашоого. Жашоого келип мектепте мушташ, согушта канчалаган адамдарга зулумдук кылды. Мектепти бүткөндөн кийин бандит болуп кетти. Канча адамдарга зулумдук кылды, канчалаган адамдарды жамандыкты кылды. Айтор, бир мафиянын башчысы болуп кетти деп коелу. Мафиянын башчысы. Милицияларга акча берип турат ай сайын. Көп жерлерден долия алып турат. Ошентип налог салып дагы турат. Погодага акча төлө дейт алар. Мисалы үчүн. Дүйнөдөгү эң чоң бизнестердин арасында курал жарак сатуу, анан кыздарды сатуу, сойгулук бизнеси. Бул эң чоң дүйнөлүк державадагы бизнестер боло турган болсо, Binance'da иштеп, трейдер болуп туруп, рынокто иштеп, сартан кечке кайсы акция түшөт экен, кайсы бири көтөрүлөт экен деп күтүп отурган, бул башка маселе. Болгон урматы мусулман бирдиганы, бул жерде мафиянын башчысы боло турган болсо, ал көптөгөн адамдарга зулумдук кылып коюшу болуп турду мүмкүн. Себеби ал көпчүлүк адамды сатып алган, анын охраналары бар, бир жамандык кыла албайсың ага. Ал 1000 адамды өлтүрдү дейли. Келип бир адам аны өлтүрүп койду, мафиянын башчысын. Бирок ал 1000 адамды өлтүргөн, 999 адамдын акысы кайсыл жерде калды? Мына ушул жерде суроолор башталат. Албетте бизде акырет бар, кыямат бар, кабыр азабы бар. Тозокто тирилип, өлгөндөн кийин кайра тирилип туруп, кыйнаш азаптын түрлөрү өтө көп. Демек, тозоктун барлыгы, кыяматтын барлыгы анык сөзсүз түрдө бул. Ошондой экен, акырет бар экен. Кээде угуп каласызбы, жинде кирип кетиптир бирөөгө, жин сүйүп калып кирип кетиптир, жиндер бар экен, ушундай сүйлөйт экен кээде. Жиндер менен сүйлөшөт экен деп кээде угуп калсаңыз керек. Бирөөлөр жин чыгарат, жиндер менен кадимкиде сүйлөшөт, связда. Айтайын деген маселе, биздин динибизде жиндердин барлыгына ишенишибиз керек. Периштелерине, Аллахтын өзүнө, пайгамбарларына ишенишибиз, ыйман келтиришибиз керек. Акыреттин барлыгына ишенишибиз керек. Демек, бир жиндин барлыгы, ойлоп карасаңыз, бир жиндин барлыгы периштелердин, акыреттин, Аллахтын, бар жоктун барлыгына далил ислам динидеги. Демек, ишенишибиз анык. Сөзсүз түрдө ишенишибиз мажбурбуз бул нерсеге. Ишенсеңиз, китептерде мисалы үчүн көптөгөн диндер бар, көптөгөн жаңа ачылыштар келген. Мисалы өткөндө Казакстанда кирпич иштеп чыгарган адам өзүн пайгамбардымын деп чыкты. Ага эч ким маани бербеди, көптөгөн коркутуулар болду ага карата. Ал жаңы бир нерсени ойлоп табамын деп адашты. Өтө каттуу жаңылды. Ушуга окшогон нерселер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-кылымга чейин, пайгамбарыбызга чейин
жамандыктар өтө көп келген, жаңы маданият келген, жаңы дин келген, жаңы саясат келген, жаңы бийлик келген. Айтор жаңы бийликтер, жаңы маданияттар келгени сайын күчсүздөрү, алсыздары жоголуп, жаңылары күчтөнүп кете берген. Бирок адам атадан баштап келе жаткан, адамзат тарыхында адам дегел адам баштапкы жашоосунан баштап ислам дини жогору элек. Ишенишиңиз мажбур түрдөгү фактылар булар. Жөнөкөй алалы Куран-ы Карим. Эч кайсы китеп бардык нерсени үйрөтпөйт. Эч кайсы китеп. Тарыхты окусак, дүнөлүк кайсы бир жылга чейин такап барып окушу мүмкүн. Кээде тарых дагы бурмаланышы мүмкүн. Кээ бир мамлекеттердин тарыхы өздөрү жазылган дагы болушу мүмкүн. Кыргызстан тарыхы десек, бир өлкөнүн тарыхы эсетебиз биз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз кенен ой жүгүртүп, жан дүйнөбүздү кенен коюп, кенен ой жүгүртүшүбүз керек. Ошондогу жабык эшиктер бизге кенен болуп көрүнөт, ачылат. Мисалы үчүн, согуш учурунда канчалаган китептер күйдүрүлүп кетилген. СССР учурунда илимдүү адамдарды аткан учурда алардын эмгектери дагы кошо жок кылынган. Бул сыр эмес. Адилеттүүлүк жагынан да карап көрө турган болсок, ислам динибиз эң адилеттүү дин. Чындыгында ушундай. Эң адилеттүү дин ислам дини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам душмандары келип, пленге түшүрүп, колго алгандан кийин аларга кандай мамиле кылды? Өзү жебеген тамакты жедирди, өзү кийбегенди кийдирди. Пайгамбарыбыз аларга тең укуктуулукту берди. Өзүңөрдү мешит салсаңар, мешит алдыга церковь сала бергиле деген, чиркөө сала бергиле деген, өзүңөрдү диниңерге сыйына бергиле деген кененчилик. Мындай мамилени ислам дининен гана көрүш мүмкүн. Эми буга тескери мамиледе СССРди алып көрөлү. Кече эле 70 жыл уланган СССРди карасак, алар келген учурда биринчи динден тыйды, намаз окуба деди, илимдүү адамдарды атышты, алымдарды атышты, молдолорду жок кылышты. Айтор бул Сталиндин өзүнүн планы жеке өзүнүн СССР бийлигин кармап калуу болгон. Илимдүүлөр ага албетте кандай бир даражада душмандык кылыш толук түрдө мүмкүн эле. Ошондуктан ал ошол нерсе бийликти жоготпоо үчүн көп адамды жок кылган илимдүү билимдүүлөрдү. Ушул учурда карасак, пайгамбарыбыз келген учурда, ислам дини келген учурда адамдарга кандай мамиле кылды, кандай бирдикти, кандай теңдикти мамилесин көрсөттү. Ал эми СССР келген учурда кандай мамиле кылды элдерге карата. Ушуну дагы салыштырып көрүп туруп, ислам дини эң адилеттүү дин экендигин билсек толук түрдө мүмкүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, адилеттүүлүк маселесин дагы, мээримдүүлүктү дагы, илим жаатында дагы бары жокту биз бербейбиз. Тарых эч качан бир нукта уланбайт. Мисалы үчүн дүйнөлүк валюта доллар. Көптөгөн нефт бизнесмендери, газ бизнес болсун, мамлекеттик деңгээлдеги соода саттыктар долларда болот. Көптөгөн бизнестер доллар менен төлөшөт. Юан менен эмес, самани же сум менен эмес, теңге менен эмес. Албетте доллар менен жүрүлүп экен. Бул доллар менен жүрүтүлдү дегени дүйнөнү Америка же Американын артына турган еврейлер башкарат деген эмес. Бүгүн кээ бир ойлойт, дүйнөнү еврейлер башкарат, еврейлер дүйнөнү башкарат экен, андай кылат экен, мындай кылат экен. Жок. Дүйнөнү же сизди башка бирөө келип жетектеп алыш толук түрдө мүмкүн эмес. Кайсы бир даражада жеп аткан продукция жагынан же кийип аткан кийим жагынан бир нерсе кылышы мүмкүн. Бирок сизди толук түрдө башкарып алуу мүмкүн эмес. Албетте, биз канчалык көзүбүз ачылганы сайын, акыйкаттарды, чындыктарды билгенибиз сайын, ошончолук мээбизди иштете баштайбыз. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, биз кайсы бир жактан карабайлы, биздин динибиз эң адилеттүү диндердин эң адилеттүүсү болуп эсептелет. Себеби, мисалы, падышаларды, илимдүүлөрдү көрсөк дагы бардыгы келип акыры ислам динине такалган, мусулман болгон, ыйман келтирген. Биз ата-бабаларыбыз менен сыймыктана турган эмес, ата-бабаларыбыздай болушка аракет кылган адамдарга айланышыбыз керек. Келечек урпактарыбыз биз менен сыймыктаныш керек. Атам мындай кылыптыр, андай кылыптыр, менин атам ушундай адам болгон деп туруп сыймыктаныш керек.